Ооба ушул өткөн ишемби күнүндөгү 23 январдагы Орусияда өткөн нааразычылыктар мурункуларга салыштырмалуу аябай массалык түрдө өттү десе болот да. Анткени буга чейин мисалы Хабаровскийде Мерди жактап, Шиес деген шаарда ушу экологияга тиешелүү, таштандыларга тиешелүү, Башкортостанда мисалы тоого тиешелүү бир нааразычылык акциялар, локалдуу акциялар болгон болсо, азыр ушу 23 январда массалык түрдө көп шаарларда өттү да. Андан кийин ошол нааразычылык акцияларга өткөндөрдү социологдор сурап жалашканда 42% жаңы кишилер келген да. Анан баягы бийлик күткөндөй баягы жаш балдар эле чыгат деп ойлошкон да, баардык тайпадан чыгышты да адамдарчы. Улуусу, кичүүсү, аялы, эркеги, түрдүү илим билими бар, түрдүү материалдык абалы түрдүү адамдар чыкты да. Ошо 42% чыккандардын жаңылар чыккан да. Салыштырсак 2019 жылы жанакы Москванын шаардык кеңешине шайлоодон кийинки нааразычылыктарда 17% гана жаңы кишилер чыккан да, мурун чыгып жүргөн кишилер чыккан көбүнчөчү. Эми бул социологиялык илим боюнча бул өтө чоң баягы жаңылануу да. Бул жагынан дагы бир массалык бар да. Эми болсо 31 январдан жекшемби күнү да чыгабыз деп атат. Ошо кандай уланат, ошону карап туруш керек да. Аягы эмне менен түшүшү мүмкүн. Мисалы Хабаровскийдеги эмгикече токтой элек да. Белоруссияда дагы жанакындай токтой элек. Бирок кандай деңгээлде уланат, кандай кесепеттерге алып барат, ошолорду көрүш керек. Андан сырткары Путин жөнүндө видеодо адамдарды эң нааразы кылганы мындай салыштырмалуу адамдар көп ойлонушат да. Ошо 700 евролук жанагы туалетти тазалаган, унитазды тазалаган щетка аябай нааразычылыкка жараткан да. Анткени Орусияда орто маяна айлык 47 000 рубль да. Бул болсо ошондон дагы ашкан сумма болуп атат. Эми бул жерде бийликтин эмесин карасак, Белоруссиядан кийинки эң баягы жакын мамлекет да Россияга. Белоруссиядан кийин орус бийлиги кандайдыр бир жумшартууларга барып атат да. Бул эмеде дагы нааразычылык акциялардан кийин адамдар көп кармалганы менен полистер күчтүү зомбулук менен колдонгон жок. Кол буту сынып кеткендер жок койсо, Петербургда, Санкт-Петербургда бир адамдын колу сынган деп атышат. Мурунку акцияларда мындай эле көп болгон да. Кармалып баягы баланча суткага камалуусу дагы аз болуп атат. Андан кийин айып пул салынуусу да аз болуп атат да. Ошондуктан бийлик кандайдыр бир мындай жумшартууга барганын көрүп атабыз да. Эми ошол бийликтин нааразычылык акцияларга мамилесине карата, нааразычылык акциялары канчалык күчөйт, токтобойт, ошого байланыштуу бир эмелерди, прогноздорду берсе болот да. Эң негизги нерсе бул жерде 2021 жылы мамлекеттик думага шайлоо болот да. Бул сөзсүз бир нааразычылыктар менен коштолот. Себеп дегенде азыркы кезде Орусиянын мамлекеттик думасы өтө көп жанакындай оппозиционерлерди чектеген көптөгөн мыйзамдарды кабыл алды да. Көп адамдар катыша албай калат. Ошол эле Навальный катыша албай калат. Бирок Навальныйдын жанакындай акылдуу счетчик деген бир эмеси бар, сайты бар. Ошол боюнча бийликтен башка кайсы кандидат болсун, бийликтин партиясынан башка кайсы партия болбосун, ошолорго кимге салыш керек, ким утуп чыга алат, аларды ошону автоматтык түрдө эсептеп берген бир сайт ачып койгон да. Ошол боюнча мисалы Москвадагы жери башка жерлердеги башка шаарлардагы шайлоолордо кадимкидей ошол сайтты колдонуп бийликтен алыс саясатчылар, алыс партиялар шайланган да 2020 жылы. Ошондуктан бул мындан кийин дагы бул нерсе козутулат, токтобойт. Бул орус бийлигинин аябай башын оорутчу абал түзүлүп калды. Анткени бул Путин жөнүндө жанакындай YouTube'дагы видеону мен кечөө караганда 86 миллион киши көрүптүр болчу да. Бул өтө чоң эме да. Сан өтө адамдардын аң сезимин өзгөрткөн бир видео сыяктуу болуп калды. Анан Навальный да баягы өзү келип кармалгандан кийин муну коюусу, ошондой Навальныйдын өзүнүн таануулуусу көбөйдү. Ошонун аркасынан, ошонун аты менен анын видеосу дагы ошончо көп көрүлдү да. Эми
Навальный бардык орусиялыктарды бириктире алабы дегенде бул жерде эң биринчи кезекте адамдын таанылуусу маанилүү да. Адамдар ким лидер, ошонун кандай адам, эмне максаттарды көздөйт деген суроолорду берет да. Ошондуктан Навальныйды орус бийлиги өзү ошончолук тааныпты да. Эң биринчи кезекте мынчалык Россияда да таанылган эмес, эң кичекти билесиздер. Путиндин кол алдындагы телевизор, радио деп койсок болот. Ошонун баары тең Навальныйдын фамилиясын айтпайт да. Бирок могу жакын арада аны баягы ууландырганы, андан кийин анан уулангандан кийин тергөөдөн баш тартканы, анан ошо уулануусунун бетинде факт чекер журналисттер Навальный өзү кошулуп аябай ачкан, бетин ачып далилдеп, кимдер ууланткан деп фамилияларынан бери ошо аркасынан аңдып жүргөн, аны баягы кийимине тамысып, аны ууландырган адамдын баары тең ошо белгилүү болгон кезде дагы орус бийлигин мындан баш тартып атат да. Бирок ошонун аркасы менен Орусияда дагы, чет өлкөдөгү эме катары лидер, Россиянын лидери Путинге баягы кандайдыр бир альтернатива сыяктуу адам катары карай башташты да. Ошондуктан бул баягы лидерлик сапаты канчалык деңгээлде болсо дагы ошо таанылуусу өтө күчтүү болду да. Ошонун аркасы менен жанагы видеосу 90 миллионго чейин көрүлүп, адамдар ошол бир повестка менен, бир тема менен Орусиянын 130 шаарында нааразычылык акцияларга чыгышты да. Анан алардын саны боюнча албетте баягы аз көп десек болот, бирок 130 шаар деген бул өтө чоң сан да. Андан кийин ошол эле убакта экономикалык абалы Орусиянын жанагы нефтини менен газдын баасы түшүп аткандыктан, нефти менен газдан ошо эң көп сатып алган Европа, мисалы эмеден айрыкча нефти продукттордон баш тартып, газдан дагы жакын арада баш тартабыз деп 2023 жылдары, 2026 жылдары толугу менен электро жанагындай кайра иштетип чыккан күндүн же болбосо шамалдын, суунун энергиясын пайдаланабыз деп эметип келип атат. Ошонун аркасы менен газ менен нефтинин баасы түшүп, орус бюджети жакшы толбой калды да. Ошонун аркасы менен могу COVID-19 убагында дагы элдин көбү жакырланып кетти, өлүмдөрү көп болду. Биздикиндей сыяктуу эле нааразычылыктар ошо көп да бийликке. Орус бийлиги ага баягы нефтинин мурунку түшкөн акчаларына элдик бакубаттуулук фондун түзүп, кандайдыр бир акча таратып эметти, жардам бергенге аракет кылды, бирок бул нерсе жетишсиз болуп калды да. Андан кийин дагы бир факттар бар. Бул жерде бийликтин жүзүнөн чарчоо бар да. Баягы Путин бүт баягы федералдык деп мамлекет деп айтылганы менен Орусия бул федералдык мамлекет эмес, толугу менен бүт баягы бийлик күчү Москвага да чогулган, Москвада ошо Путиндин колунда чогулган да. Анан Путин баардык маселени чечкен адам катары баардык нерсени өзүнө бурган да. Жана пресс-конференцияларында жылдык баягы кандайдыр бир тиги Орусиянын бир башка чекесиндеги бир шаардагы коммуналдык бир проблемалар болсо дагы ошого дагы Путин буйрук берет да. Бирок ошо буйруктардын дагы акыркы убакта ошо политологдор, социологдор изилдеп аны дагы ачыкка чыгарды да. Буйруктардын көбү аткарылбай калган да. Кызыктуусу. Эми ошол бийликтен чарчоо дагы өтө чоң. Баягы кандай болбосун лидер, ага альтернатива болгон лидерге адамдар добуш бериши мүмкүн, симпатиясы ошол жака кетиши мүмкүн да. Акыркы убакта баягы крымский феномен деп коет. Крымды алгандан кийин рейтинги аябай көтөрүлгөн Путиндин партиясынын. Бирок азыр ошондон бери түшкөн болуп азыр 50%дан да кылдый түшүп кеткен убак болуп атат да. Аны ушуга чейин да орусиялык элдер, биздикилер деле мисалы карасаңыздар, ошо калганы жеп ичсе дагы Путин таза деп, падыша таза деп ойлоп атышкан да. Бирок падыша дагы таза эмес экени, ал дагы жеп ичип атканы, бизге окшогон эле бир пенде экени дагы билинип калды могу Навальный видеосунан кийин. Ошондуктан Навальныйдын лидерлик сапаты канчалык даражада таасир берсе дагы, берсе ошончолук даражада эски бийликтен чарчоо, анын баягындай жемкорлугунан, арамгерликтегинен чарчоо дагы чоң баягы салым кошуп, бул Навальныйдын лидер болушуна өбөлгө түшүп атат да. 2008 жылкы конституциялык референдумдан кийин Путин 2024 жылга чейин президент болмок да.
Бирок 2020 былтыркы кайра референдум өтүп конституция боюнча Путинге азыр 2036 жылга чейин шайланып президент болгонго мүмкүнчүлүк берилди. Бирок азыр кандай өзгөртүүлөр мыйзамдарга киргизилип атканын ошонун баарын карап анализ кылганда бул Россияда мындай эмеде Казакстандын сценарийине окшогон Путин президенттикте болбой, премьерде болбой чегинип, бир госсовет деген сыяктуу же болбосо Совет безопасности сыяктуу бир структуранын башына келип, баягы эле эки тизгин бир чылбырды кандайдыр бир деңгээлде кармап калып, анын ордуна кандайдыр бир башка жаңы жүз келиши мүмкүн да. Эми көп политологдор айтып атат, Ельцин 2000-жылы Путинди орус элине белек кылып кеткен сыяктуу 31-декабрда Путин дагы ошондой бир белек кылса жакшы болмок, стабилдүүлүк сакталып калмак депчи. Бул Путиндин преемнигине анын Назарбаевтан кийин Токаев келбеди, ошол сыяктуу бир адам келсе, ал ким болбосун орус эли аны колдоп берет деген ошондой көпчүлүк саясат таануучулардын, социологдордун пикири ошондой да. Албетте эгер андай болбой кайра эле өзү калганга аракет кылса, Навальныйдай саясатчылардын, жаш саясатчылардын чырагына май таап, алардын да эмеси көтөрүлөт да, рейтингтери көтөрүлүп, Путинге каршы күрөшүүгө, бийлик үчүн күрөшүүгө кандайдыр бир жол ачылат да. Путин бийликтен кетсе, федерация чачырап кетиши мүмкүнбү деген божомолдор, мүмкүн деген божомолдор бул туура эмес божомолдор деп ойлойм да. Себеп дегенде федерацияны чачыраш үчүн кандайдыр бир элдин ошондой каалоосу, элитанын каалоосу, тышкы күчтөрдүн каалоосу, аракеттери болуш керек да. Андай нерселер көрүнбөйт. Тышкы күчтөргө келсек, мисалы, ошол эле батыш азыркы кезде эмелерден, мигранттардан, көчүп келген качкындардан чарчап, өздөрүнүн саясаты олку-солку болуп айласы кетип турган убакта, ошон үчүн Орусиянын кандайдыр бир бөлүнүп кетүүсүн мисалы батыш каалабайт. Эң чоң баягы мындай кийлигишүү мүмкүнчүлүгү бар батыш каалабайт. Кытай десек, Кытай деле ошол Тибет проблемасы менен, могу Синьцзян уйгур автономдуу областынын проблемасы менен турат да. Ал да Кытайдагы кандайдыр бир кызыкчылыгы болушу мүмкүн эмес да, Орусиянын тарап кетишине. Элитасына келсек, бул армейский элита, негизи баягы баардык федерацияны бириктирип турган көп эме бар, федералдык структуралар бар да, ошолордун эң күчтүүлөрүн алган болсок, армия Путиндин убагында аябай жакшы күчтөндү, куралдуу күчтөрү сапаттуу азыркы кезде. Эме десек болот да. Куралдары дагы заманбап да. Анан Орусия баягы атом бомбасы бар чоң дөөлөт болгондуктан буга кандайдыр бир сырттан дагы бир кол салуу мүмкүн эмес да. Ошондуктан чачырап кетет деген нерсе жок да. Анан дагы бир баягы Орусияны бириктирип турган жагдай, Орусиянын ичинде дагы, сыртында дагы Орусиянын келечегин ойлогон, анын келечегин азыркы заманбап мамлекеттин деңгээлине жеткире алчу мээси бар, аракети бар. Путин кетсе, федералдык чыныгы баягы федералдык мамиле Россиянын ичиндеги региондордун, республикалардын чыныгы федеративдик баягы түзүлүшкө өтүп кетүүсүнө салым кошо алчу, ошону алып кетчү мээ дагы, күч дагы, кадрлар дагы жетиштүү да. Ошондуктан бул туура эмес божомол да, чачырап кетиши мүмкүн деген.